тилекке каршы мындай учурда көбүнчө 500 добуш албаган, 300 добуш албаган шайлоого дайым катышып, бирок эч кандай жыйынтыгы жок калган саясатчы сөрөйлөр ушундай негизсиз сөздөрдү айтып жүрүшөт да. Андыктан мен айтат элем, бул жерде 90 депутат отурат, бардыгы элдин добушун алып келгендер, жеңип келгендер шайлоодон. Ошол шайлоодон жеңип келген адамдарга, жеңилип калган адамдардын айткан сыны бул моралдык жактан дагы негизсиз деп ойлойм. Ошон үчүн шайлоо таза өтөт. Мына биз буну көрсөттүк, өзүңүздөр билесиздер. 21-жылы парламенттик шайлоо таза өткөн үчүн, адилет өткөн үчүн ар кайсы көз караштагы партиялар, жеке кандидаттар өтүп келди. Жалаң олигархтар өтөт, байлар өтөт деген бул эски көз караш, эски саркынды саясат. Андай болбойт. Биз өткөндөн сабак алышыбыз керек. Парламенттик шайлоо таза, адилет өтөт. Качан болбосун. Андыктан мындай убакыттын алдына түшүп алган туура эмес. Бардыгы мыйзам чегинде жогорку кеңеш чечет. Жогорку кеңеш акыркы чечимди кабыл алгынчакты ар кандай провокациялык негиздеги сөздөргө биз маани бербей, сабыр кылып өзүбүздүн ишибизди аткара берели.